Иттик обязательно дагы бир күндү белгиле. Анан ит атам деп башка нерсени атып алып, ит аткан боюнча бизде лицензиясы менен мылтык көтөргөндөр бар, охотниктер бар, бирок бизге мыйзам жол бербейт ал боюнча Нурлан. Атайын көл боюнча булар бизде эле түпкө эле келбей эле, түптө болгон айыл өкмөттөргө көлдү, Жети өгүз, Ак суу, Ысык көл районуна чейин кыдырып барып, атайын охотничий союз бар. Ошолор тендерден алып, тендердин негизинде алар атканына жооп берет. Мисалы үчүн туура эмес бирөөнүн ашейниги бар итин атып алсак, аны ызычуу болуп кетет да. Ошон үчүн бул мыйзамдуу жол эле ошо охотничий союз өмүр боюнча жана эжелер чыгып кетти. Жана айылдынчы сен сүйлөшүп тур азыр жыйынтайсың барабыз, а? көмүрдүн баасы боюнча бир мындай контролдо бере аласыздарбы? Антимонополия контролдо болсо биз Анан баягы бир маршрут жакшы эметти эле жогучу. Анан ошонубуз токтоп калды. Элдер сурап атат да, эмне болду, кандай болду? Ошол остановка, биздин остановкабыз көп болуп кетпеди беле. Биринчи могу суубузду, канализациябызды бүтүрүп алалчы. Анан жолдун асфальты башталат кийинки жылдары уже. Президент өзү келгенде айтып кетпеди беле. Ошонун баары бүткөндө бир жолу чөнтөкчү жасаш керек. Анын өзүнүн талабы бар турбайбы? Ал талабына биздин бюджетибиздин дагы райондун бюджетинин алы келбейт экен да. Чоң каражат керек экен. Өзүңүз билесиз, аракет кылдык, эптеп щебенка төгүп, бир аз талдоо жасап туруп жүргүзө берели десек, ага уруксаат бербей койду, өзүңүз деле билесиз аны. Анан асфальт басылгандан кийин аракет кылып көрөлү. кечип коюңуздар. Мен анда мында айтайын. Область боюнча транспорттун инспекция министрге чейин чыккан мына. Транспорттун инспекция баары келген. ГАИден келген, мына ДУдан да келген, РСПГга барган. Бир нече структуранын өкүлдөрү келген. Ошондо сиздин замыңыз ошол жерден айткан. Жол белгилери баардыгы даяр деп айткан да. Баары даяр. Остановкаларга эч нерсе кыла албайбыз деп. Мен элге кайрылып, элдер балдар колдон келишинче тиги башына бир эки остановка, бияка бир эки остановка кылып, пока жүрө туралы деп ошого келгенбиз. Андан кийин транспорттун инспекция, областнойдун транспорттун инспекциясы келген. Ошондо акимдин замынын кабинетинде отуруп сүйлөшкөнбүз. Ошондо сиз айткансыз, замын билбей айтып кетти депчи. Туурабы? Анан ошол менен токтоп калды да. Бирок алар уруксат беришкен. Мейли биз 70% даярдык менен даярдык бар экен деп уруксат берели деген жол белгилери гана токтоп калган да. Анан ошол ойдон мындай эме болуп калды да, токтоп калды ошол иш. Нурлан, мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп айтайын. Жол белгилери бул бизден каражат аз гана каралып, мектептердин маңдайлары, Нургазич, мектептердин маңдайларына каралган, бирок бардыгын токтоттук. Ал эле эмес 3 миллион 700 миң сомго өткөрүп алып, мына баштап аткан тротуарыбызды токтоттук. Себеби дегенде өзүңүз көрүп атасыз, жолдун жээгинде бак, рекламный щит, алдынан чыгып калса даже бордюрuna чейин, астына чейин, канализациясына чейин казып баратпайбызбы? Анан баягы өкмөттүн, мамлекеттин акчасын эле тендерге коюп, бүгүн коюп, эртең талкалап салыш максат болбой атат да. Ошол себептен мына азыр түптүн ичине строительство эмес, жолдун жээгине бюджетке мындай түшчү рекламный щиттерди дагы алып атабыз да.